Ошону бир неме алгамда, уже кәрликке эми үйрөнүп атпайбы сизден окуп алып. Ассаламу алейкум туугандар. Мына азыр жаш көчөттү бутайт. Бул бойка окшойт. Жаш көчөт азыр ушу жаштыгыдан биз формировка кылышыбыз керек да, жаштыгыдан. Şu asan болот да, азыр 3 ярыс. Бул бойка эмес аке, бул крипсон окшойт. Крипсонго окшойт. Алиге бага алма деп койду, окаттагы кызыл алмалар. Азыр шуну ийип турган. Ярысты кылып кесип коебуз. Мына 10 кеткен кесебиз, мынакка кеткен кесебиз, бардыгын кесебиз. Азыр энди мына чыгып кетип атат. Мына биринчи ярыс болот. Биринчи ярыс. Мына биринчи ярыс. Так. Мына экинчи ярыс болот. Мына экинчи ярыс, үчүнчү ярыс. 3 ярыс болду. Буларды кыскартабыз. Кыскартырганда мына 10 жактагы мынакка караш керек көз. Мына мынакка караш. Көзү бияка караш керек. Биринчи ярыс, экинчи ярыс, мына үчүнчү ярыс. Мына баковой кызык бар. Баковойларды кесип салып. Бияка өскөндө кесип, мынакка өсөт. Эми баягы айткандай пальмета болот. Пальмета? Мына 3төн биrini кесебиз. Мына уже чырайлуу болуп калды. Азыр уже немеде пальмета болду да. Азыр мынакка зыян тийбейт. Итальянский сөз экен пальмета деген. Пальмета болду. Ушундай мына 3 ярыс кете берет уже. Наш кала берет. Детальный образцы кыла беребиз кийинки жылы. Мыналарды тийбейбиз. Багиттен жасап бериң ушудан. Билди бурун. Мына чоңураак анада өскөн. Мына окшогон. Мына карап тургула туугандар. Мына азыр карап туруп пальмета кылып кесеткен. Мына жерден эки проводник болуп калган. Эки проводник. Муну бирөөсүн алып салабыз мына жерден. Немегенде эките параллель өсүш керек эмес. 3тө тем более өсүш керек. Ошон үчүн мынаны бирөөсүн алабыз. Параллель болбойт экен. Туугандар ошо параллель өскөндөрдү алыш керек экен. Мына көрдүңөр, ошону эрте эле алып койгондо азыр мына алма кандай чоңоймок, формировка кылабыз. Муну ham ушу неме кылып ряд өскөнлөрдү кесебиз, между ряды. Мынаны кесип салабыз. Мынаны ham кесебиз. Эми мыналарды кыскартырабыз. Мына жерден кыскартырабыз. Мына декорация экен. Мына Ол кетет. Бул сууруп салынат экен. Мына мени кыскартырабыз мына. Мынаны да кыскартырабыз. Мынаны 3төн биrini кесебиз. Мына биринчи ярыс мына жерден дагы бир чыгат. Мына экинчи ярыс мына жерден чыгат. Мына уже үчүнчү ярыс болуп атат мына. Энди азыр күн чыкканда мына жерден чыкса, эртең күн мына жерге тиет, мына жерге тиет, мына жерге тиет, мына жерге бар жакка күн тиет да. Ушундай болду да. Жакшы. Азыр эми негизги максат бул жака трактор жүрө турган жактарга кетпей турган кылып туруп, между ряды. Өсө турганда ыктаттык да. Ушундай кылып кесиш керек. Мына тоголок кылып чашебидин кесе турган болсок, бу жерде азыр 5-6 жылдан кийин мына жерде трактор эмес, адам ham жүрөбөй калат. Мына чашы өзү ушундай схема посадка бар чашеге. Эми үйүңүздө 2-3 дарак, 5-10 дарак болса, ушундай кылып кесип койсоңуз болот. Багда чашевидный формировка невыгодно. Мына пальмета бул интенсивный садоводствого аябай жакшы түшөт экен да болчу. Азыр биз дагы неме кылса бир жерге барабыз, ошо биз экенбиз. 3 катар сым тартып, карып подвод экенбиз, сым менен байлап, ушуну неме кылса көрсөтүп коебуз. Ушуну обрезкасы. Пальмета кылып кескенбиз. Ушу пальмета эң жакшы. Даже механизированный обрезкалар бар. Багларда мынака неме кылып кесип кетет мына немелерди. Трактор. Айлантырып. Между ряд өскөн ушундай туз кылып кесип кетет. Кийин уже немеде туздап коюшат. Специалисттер жүрүп, неправильный жерлерди алып коет. Ошон үчүн чашевидный обрезка бизде учкаргандагы ушундай чашевидный кесет. Адамдар үйдө дагы чашы кылып кесет. Чашевидный обрезка багда невыгодно. Ярым гектар болот, 1 гектар болот, 10 гектар болот. Чашевидный обрезка багда невыгодно. Ошон үчүн илажы барыча пальмета кылыш керек. Мына туугандар, мына кесилген бак, мына карап тургула.
Мына бұл жерде, мына біз азыр трактор жүре тұрған жерінде тұрабыз. Мына жоқ та берге, мына мысалы үшін препятствие. Бұл болса, мына ушул бұл алмадан тетіге алмаға чейин ортолықта мынтип кете берет экен да. Анан эртеге өскөндөн кийин бұл как дуалдай болуп калат экен да. Мындай болуп. Мына туғандар мына любой иштин өзүнүн устасы бар дегендей. Жағы бирөөсү айтат, мына жабышып кетсе неме болот дейт. Эми өтө жабышып кетсе, мындан жарым метр, ундан кесип жарым метр проход кылып койсо болот. Ну жабышып кетсе не страшно. Мына жабышып кетсе ундан болбойт. Мына көрдүңөрбү туғандар? Мына пальметта обрезкасы, мына нижний ярус, мына экинчи ярус, мына үчүнчү ярус. Мынанын турганын карагыла. Бул жерде мисалы үчүн трактор мынтип өтүп кетсе тийбейт. Буяктан жүрсө да тийбейт. Бирок мына ошол эки алманын ортосу бир жагына өсө берет экен да. Мына. Повреждение болот да. Азыр немеге мына арачаларды кесебиз кичине? Немеге чоң арада кесебиз? Чоң арада нема рананы бүтүп кетишине кыйланып калат дара. Мына майда тишкиде неме кылыш керек? Башка кылыш керек. Дагы бирөөлөр айтат, шапканы кесип алып ара алсаңар туғандар мынандай. Советский бар. Азыр инструменттер магазинде бүт келип калды. Тиши кичине болот экен. Мына жарым метрден иштетет. Поврежденияны аз кылат экен да. Шуну алыңыздар туғандар. Мына терек, талпал кессе болот. Жакшы. Мына туғандар көрдүңөр.